Абайлаңыз, өлкөдө бир сутка ичинде вирустан улам 6 киши өмүр менен коштошту. Бул аралыкта окуучулар арасында жуктуруп алгандар көбөйдү. Министр чечет өз Алдын ала текшерүү органдарын менен бүтүн коодун байлап. Окшогондор. Булар өстө салуудагы азыктылар. Булардычы. Ички иштер министрлигинин алдында өткөн митингде чыр чыкты. Бир эле учурда 3 тараптан бири-бирине каршылык маанай жараткан нааразычылык акциялары өттү. Буларга каршыбыз. Кузукларга барат. Мен сен кыргыз эмес. Мен кыргызмын. Мына калпагымды. Силер деген кимсиңер билбейм мен. Силер тааныбайм. Силер Кыргызстандан келиптир. Жок. Кайга борят илачы нема кылы? Мыгыларды отасыз көптө кылганмын. Мыйзамсыз аракеттер улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тийиштиги барбы? Ош шаарынын тургуну Ситоро Саидходжаева уулун камалып кеткенине күч кызматкерлеринин колу бар деп айтууда. Бишкек Баатырдын эстелигинин ачылышына күн өтпөй социалдык тармактарда түрдүү сындар айтыла баштады. Бири аны Ленинге окшоштурса, бири учурдагы өлкө башчы Садыр Жапаровго окшоштурушту. Ал тургай белиндеги курундагы кайсы бир автоунаанын маркасы менен байланыштыргандар да болду. Борбор калаага орнотулган Бишкек Баатырдын эстелигинин айланасында социалдык тармактарда талкуулар күчөдү. Мында Баатырдын айкелин өлкө башчысына жаңсытып жасалыптыр десе, бел курун дагы бир автоунаанын маркасына окшотуп жатышат. Нур телеканалда Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Арзымат Аланов кесиптештермен бергиликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 2 бейтап каза болду. Бир суткада 305 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 186, Ош шаарында 7, Чүй облусунда 89, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 1, Ысык-Көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 2 кишиден вирус табылды. Март айынан бери 91.144 киши вируска чалдыгып, 1540 бейтап көз жумду. 1 апрелде Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директорунун орун басары Бактияр Шакиров эне жана баланы коргоо улуттук борборунда анафилактикалык шоктон улам көз жумган. Мындай тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшенариев билдирди. Тышкы иштер министрлигинин кызматкери балдар ооруканасында антибиотик сайганда анафилактикалык шоктон дүйнө салды. Муну соттук медициналык экспертиза далилдеди. Ошондуктан мен эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директорун, башкы дарыгерди, лор бөлүмүнүн башчысын жана медайымды тергөө учурунда убактылуу кызматтан бошоттум, деди Бейшеналиев. Ошондой эле министр бул окуяны биринчиден чоң ката деп баалады. Себеби улуу кишилерди балдар ооруканасында дарылоо туура эмес болгон. Экинчиден антибиотикти киргизерден мурун текшерүүчү анализ тапшыруу зарыл экенин белгиледи. Эске салсак, 1 апрелде Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директорунун орун басары Бактияр Шакиров каза болгон. Саламаттыкты сактоо жаатындагы эксперт Елена Баялинова социалдык тармакка Шакиров коронавируска каршы эмдөө алганын, бул шек жаратуучу жагдай экенин жазып чыккан. 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү дагы деле коомчулукту дүрбөлүнгө салууда. Кандуу окуянын аркасында 40тан ашуун катардагы милиция кызматкерлери жумуштан бошотулду. Бирок бул жаза жетишсиз дегендер ички иштер министринин отставкасын талап кылып жатышат. Мына ушундай талап менен чыккандарды бүгүн белгисиз жоон топ балдар келип сүрүп чыгышты. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Алла качуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу бүгүн да митинг уланды. Жарандык коомдун өкүлдөрү ички иштер министрлигинин алдына чогулуп, тынчтык акциясын өткөрүштү. Алар ички иштер министри Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышты. Анткени ал кандуу окуяга жетекчи катары биринчилерден болуп жоопко тартылып, өз жазасын алышы керек деп жатышат. Митинг жүрүп жатты. Ага кошо имаратта оңдоп жаткандарда ишин улантып турушту. Муну ошол жердегилер атайын уюштурулган сценарий катары кабыл алышты. Тактап айтканда тоскоолдук жаратуунун жаңы ыкмасы деп баалашты. Ошондой эле бул жерде азыр создаваться эткен шум, бул жерде могул жакта шум болуп атат.
балдар тартты, айтып атышат, жөн гана шум чыгарып атышат. Мисалы, бул жакта азыр антимитингке жигиттер келди. Мен ойлойм, бул жигиттер деле аялдарды зомбулукка каршы болсо керек. Бирок ушул нерсени бирөөлөр түзүп атат. Акциянын жүрүшү кызып калган маалда өзүн жактоочу катары тааныштырган киши пайда болду. Ал өз позициясын айтып чыккан жарандарга кайрылып, тарап кетүүсүн талап кылды. Ортодо түшүнбөстүктөр орун алып, кайым айтыша да кетишти. Мындай жаш балдардын башын тегеретпеңиз. Сиз аксакал кишиси. Мен аларга дүрүшөр болгон жокмун. Өздөрү атайын естип келип атасыз. Бул жерге туруу. Бул деген билесиз да, объект мындай да мен тескерисинче бул жаштарды колдойм. Болбойт. Министр чечет өзүнүн ведомствосун. Алдын ала текшерүү орган менен байлап, мынакей мыйзамдын баарын кетирип чыгардыңар. Кийинки сиздин кызыңыз болот. Сиздин кызыңыз болот. Сенин кызың болуп калсын. Сенин кызың болуп калсын. Сенин кызың болуп калсын. Антип айтпаңыз сиз. Анда сиз да айтпаңыз. Уятыңыз жок иш экенсиз. Антип айтпаңыз сиз. Анда сиз да айтпаңыз. Ал арада белгисиз жоон топ балдар ары жактан кыйкырып качырып кирип келишти. Милиция кызматкерлери алардын жолун торуп, эки тарапты кагылыштырбай кармап калды. Өздөрүн активист катары тааныштырган жаштар бейөкмөт уюмдарга каршы пикирлерин айтып жатышты. Колдоруна түрдүү плакаттарды көтөрүп, үн коштоочу аппараттар менен кыйкырып турушту. Биз буларга каршыбыз. Бузукуларга барбыз. Окшогондор. Буларга өктө салуудагы азыркылар. Булардычы. Биздин талап кыргыз элине тынчтык керек. Ар бир боякта гейлер, эмпоштиктер келип атышат да. Алар кыргыз элин чачыратып, жок кылып, стабилдүүлүктү жоготуш үчүн келип атышат. Булар деген Айзаданын өлүмүн шылтоо кылышып, келип өздөрүнүн позициясын колдоп келе атышат да. Эмпоштиктер, гейлер. А биз аларга каршыбыз. Акыры жалданган топ тартип сакчыларга эжай бербей, зомбулукка каршы чыккандарды сүрүп чыгарды. Милиция кызматкерлери айрым активисттерди такси менен ал жерден кетиришти. Натыйжада митинг үзгүлтүккө учурады. Бул деген эч качан жакшылыкка алып келбейт. Садыр Нуркожоевич, эсиңерде барда этеңерди жыйыңыз. Эч качан кыргыз эли мындай зөкүрлүк менен иш жасаган эмес. Силер ойлобогула, ушуну менен эле зөкүр болсо эле, биз жеңдик го депчи. Мынакей кылган кишилер ушулар. Эч ким биздин деген тынч чыгып өзүбүздүн оюбузду айтканга укуктарыбыз бар. Тилекке каршы мынакей барыңар көрүп турасыңар. Зөкүр балдар келип туруп, кыйкырып туруп кууп атышат. Бул дагы только иштин башталышы. Мындан да жаман болушу мүмкүн. Бири-биринин артына түшкөндөр жол катары кайым айтышып келатты. Эркиндик бульварына келип токтогон митингчилер ал жерден да позицияларын тактап жатышты. Кетсин! Кыргыз элинин душмандары кетсин! Мен кыргыз элинин. Мен сен кыргыз эмес. Мен кыргызмын. Мына калпагым тур. Силер деген кимсиңер билбейм мен. Силер тааныбайм. Силер чыккан Кыргызстандан кеттире. Өктөргө жол жок. Кеттире, сен да неме турбайсың. 100 киши болгон. Кетти анда. Кыргыз элинин душмандары калып каттырбайакта бирек. Сен душмансың. Бул абалды милиция кызматкерлери жөнгө салды. Акыры митингчилер эки жакка тарап, өз жолдору менен тарап кетишти. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Бүгін жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев Бача базарды химиялык кастрациядан өткөрүүгө уруксат берген мыйзамды киргизүүнү сунуштады. Анын айтымында Казакстанда химиялык кастрацияга уруксат берилген. Кыргызстанда жогорку кеңештин 5-чакырылышы колдоп, бирок президенттен колдоо тапкан эмес. 9 апрелде Кара Суу районунун Кашкар Кыштак айылында 7 жаштагы кызды 26 жаштагы бала зордуктаган учур катталды. Мен президентке ушул мыйзамды киргизүүнү сунуштайт элем, деди Бекешев. Химиялык кастрация көптөгөн өлкөлөрдө, анын ичинде өнүккөн батыш мамлекеттеринде бар, бирок көбүнчө адамдын өз каалоосу менен ишке ашат. Ал эми хирургиялык кастрация дүйнө жүзү боюнча Чехияда гана жасалат. Чүйдөн курал-жарак жана октары сакталган жер табылды. Аталган октарлар УКМК жана Альфа Атайын кызматы 2010-жылдагы апрель 2019-жылдагы Койташ окуялары учурунда жоголгон курал-жарактар боюнча ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында табылган. Ал жерден АК-47 Калашников автоматынын 2 магазини, 5.45-59 дана ок-дары жана РПГ-26 Аглин гранатомету табылган. Алар күч түзүмдөрдүн биринин балансындагы куралдар болушу мүмкүн деп жазылат билдирмеде. Алдын ала маалыматтар боюнча алынган курал-жарак, ок-дарылар талаптоого тиешеси бар кылмышкерлерге таандык болушу ыктымал. Учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан шектүүлөрдү аныктоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп жатканы айтылды.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринен кезектеги нараазычылык орун алды. Ош шаарынын тургуну Ситора Сайыткожаева уулун мыйзамсыз камалып кеткенин айтып чыкты. Буга күч кызматкерлеринин колу бар экенин эскертип, акыйкаттуу чечим чыгарып берүүнү суранган. Андан тышкары учурда абакка алынган күч кызматкеринин да тийиштиги бар. Анын жакындары тарабынан Ситора Сайыткожаевага коркутуулар болуп жатканын кошумчалаган. Челишкен окуя тууралуу кийинки материалдан кене таанышыңыздар. Qayga boryaptilar-chi, nima qilay? Men ularni otasiz katta qilganman. Көзүнүн жашын төгүп акыйкат жолу менен уулун абактан чыгарып берүүнү суранып жаткан Ситора Сайыткожаева бүгүн маалымат жыйын берди. Анын уулу Сардор Нуридинов күнөөсүз камалып кеткенин айтууда. Анын берген маалыматы боюнча уулун 25 март күнү УКМК кызматкерлери Баялы Усманкулов аттуу жаранга баштыкча жеткирип берүүнү суранышкан. Баштыкчада 4 нан бар экенин көрүп, жеткирип берер алдында күч кызматкерлери кармап кетишкен. Натыйжада баштыкчанын түбүнөн наркотикалык каражаттар табылган. Sardorga u bola uyidan bundaqa paket olib chiqib bergan. Bu paketni Bayaston akaga olib borib ber, Bayaston aka o poyezd yo'lini nariyog'ida qarab turibdi. Sardor paketni qaraganda 4 ta non bor ekan. Ha, bu non ekan dedi. Uni tagiga nima deydi, unda narkotika solib qo'ygan ekanda. Uni Sardor bilmagandi. Qarasa non turibdi. Nonda tagini qaramagan, 400 gram nasha bilan 100 gram geroin solib qo'ygan ekan. Sardor haligini olib Bayastoniga ayashinga olib kelib, birinchi marta shuncha buni qo'qitgan bo'lsa, bir marta shu kuni bunga olib borib ber Bayastonga deb bir ilhom degan bola bergan bunga. 22 жаштагы Сардор Нуридинов бул убакка чейин эч кандай наркотикалык каражатын пайдаланбаганын айтууда. Эгерде аталган зат менен алектенип жүрсөк, баары ойдогудай болушу мүмкүн эле дейт. Бул убакка чейин да жогоруда айтылып жаткан уюштуруу жолу менен кармалган Баялы Усманкулов аттуу күч кызматкери да кармалып, жакындары маалымат жыйын беришкен эле. Аталган Усманкуловдун жакындары тарабынан Ситора Сайыткожаевага уулу Сардор Нуридинов күнөөсүн мойнуна алсын деген коркутуулар болуп жатканын да айтууда. Ularni uydagilari soturnilar kelib bizni qo'rqityapti-da, ugrajat qilyapti. Bo'yniga olsin bolang, bo'yniga olsin. Keyin bolani 3-4 oyda chiqarib olamiz deb. Uni puli bor, men bolam nizashda o'tiraverman. Buni pulini olaman, bolamni sotaman, o'tkazib qo'yamanmi? Qanday vijdonsiz odam u odam. O'zi organda ishlab turib, mana shunaqa ish qiladimi? Mana shunaqa ishga boshlaydimi bolalarni? Эскертсек, ушул жылдын 1 апрель күнү жогоруда аталган Баялы Усманкуловдун кармалуусу боюнча анын жакындары маалымат жыйын беришкен. Анда алар Усманкуловду атайы уюштуруу жолу менен кармап кетишкенин айтып чыгышкан. Усманкулов бул убакка чейин Ош облустук жана Ош шаардык баңгизатка каршы күрөшүү боюнча кызматкери болгон. Усманкуловго 25 март күнү иш бөлмөсүнөн тиешелүү кызматкерлер тарабынан кармалып, 26 мартта Ош шаарында жашаган батиринен 3 грамм наркотикалык затты таап чыгышкан. Ал эми бул каражатты ким таштап кеткенин жана уюштургандыгын жубайы көргөндүгү да айтылган. Клёнка экен, клёнка менен сигареттин ичинде кагаз болот го, ошол дагы бар экен, чыгып деп тыгып койду да турду. Ана мен сразу барып карасам, ошол жерде клёнка мындай болуп тыгылып турат. Бекитилген эмес, жөндөп салган, жаңы салынган. Вот ошо салынды. Анан кийин мен буларга айттым, неге мынтип салып. Скажите, пожалуйста, сколько человек зашло на обыск? Уважаемый следователь, обыск. Давайте я допишу потом. Ну, у вас же обыск закончился, сколько уже подставили, все сделали? Эсен булар эле кылган бунучу. Себеби бул канчалаган ушунча жылдан бери 15 жылдан бери иштеп жүрүп, канча деген полковниктерди камап атат, канча деген Тажикстанга өтүп, Тажикстандагы немелерди камап атат булчу. Ошол камагандан себеби баары азыр чындык жок да. Өчөштү да бирөөчү буга. По-моему, өчөштү. Сени шашпа деди да. Акыры келип ушуну кылып атат да. Бул туура эмес. Чындыкты мен силерге айтып атам. Чындык чырылдап атабыз биз азырчы, күйүп атабыз. Өтө болбой жатабыз бизчи. 3 грамм деген эмне деген нерсе, ошончо нерсени өкмөткө тапшырып атса, бул ушу 15 жылдан бери иштеп. Анан келип 3 граммды өзүнүн үйүнө алып барып өзү таштап алабы, Бул Кудайга жакпаган иш да.
Ал эми Сардор Нурдинов баштыкчаны дал ушул Усманкуловго жеткирип бермек. Бул аракеттер күч кызматкерлери тарабынан уюштурулуп жатканын Усманкуловдун жактоочусу да айтууда. Бул иштин артында УКМК кызматындагы бир нече адам турушу мүмкүн экенин айтууда. Ал эми Нурдиновдун үй бүлөсүнө карата болуп жаткан коркутууларды четке кагат. Значит, булар полностью контролируют суды, следственных судей контролируют. Они сейчас мына бир-эки опер берде өзүнчөлүк хозяин болуп алды шааргачы. Мен бердим конкретно эки адамды. Эми азыр мен булардан коркпойм. Бул менин ишим булчу. Просто акыйкат болуш керек, Кудай кааласа акыйкат болот. Бирок мен ойлойм, что мына Нурдинованы айтып кетсем силерге. Биринчиден Нурдинова, здесь нужно вопрос бул эжекени Нурдинова просто как оружие кылышты да в руках. Это просто информационная война болуп атат. Потом был значит, вопрос, что был бюро буну коркутуп атат, был туура эмес. Бул мына ошо эки опер өкүлдөрүнү значит иши болуп атат. Ошо эжекени нары бери нанагылып заблуждение балаңызды чыгарабыз деп эми любой на это пойдет, я ее понимаю как мать. Түшүнөм. Жогоруда айтылып жаткан окуялар ушул жылдын 25 мартында орун алган. Чиелешкен окуянын чоо жайы учурда иликтенип жатат. Ал эми шектүүлөрдүн бөгөт жарасы кайсы тарапка чечилет, азырынча белгисиз бойдон калууда. Нурзада Сыдыкова, Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз, Ош шаары. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго козголгон кылмыш иши кыскартылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурда билдиргенде 2021 жылдын 18 февралында Матраимов кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, камакка алуу баш коргоо чарасы каралган. Эми кылмыш иши токтотулуп, баш коргоо чарасы жокко чыгарылганы айтылды. Ошол эле учурда Матраимов өз ыктыяры менен базар баасы 20 миллион сомдон жогору жалпы аянты 232 чарчы метр батирин мамлекеттин бюджетине өткөрүп берди. Жогорку кеңештин депутаты Расылбек Рысалиев Кыргызстанда тергөө менен келишим түзүү ыкмасы өзүн актаган жок деп эсептейт. 15 апрелде парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, ал муну куралга айланган ыкма деп атады. Кээ бир тергөөчүлөр муну курал катары колдонуп жатышат. Айыпталуучуга карата бул берине курал катары колдонулуп жатканы баарыбызга чындык. Кыргызстанда 2019 жылы жаңы жазык кодекси иштей баштаган. Ага ылайык айыптоочу жана жактоочу тараптар кызматташуу тууралуу процессуалдык келишим жаза чарасы жумшатылат. Кылмышка шектүү тарап бул үчүн тергөөгө жардамдашып, башка шектүүлөр тууралуу маалымат берүү милдетин алат. Депутат бул кодекстин мурдагы редакциясына кайтып келүү керектигин айтты. Жаңы баш мыйзам кабыл алынса, бир топ мыйзамдар өзгөртүүлөрүн президент Садыр Жапаров да жакында айткан. Соңку кездери ири өлчөмдөгү коррупция үчүн кармалып, кийин тергөө менен макулдашып, акчасын төлөгөн соң камактан бошонуп кеткендер көп болуп жатканы эл арасында талкууга алынууда. Ал эми 1-май райондук сотунун маалымат кызматы саясий серепчи Марат Казакбаев менен кармалган экинчи адам Марат Токтоучиков экенин тастыктап, баш коргоо чарасы тандалганын кабарлады. Соттун чечими менен Токтоучиков 2021 жылдын 13 июнуна чейин камакта болот, ал эми Казакбаевди 14 июнга чейин камакта калтыруу чечими чыккан. Жергиликтүү ЖМКлардын жазганына караганда Токтоучиков Кыргызстандагы казак диаспорасын жетектеп келген. Эске салсак, 14 апрелде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекетке чыккынчылык кылган деп эки адамды кармаган. Алардын бири саясий серепчи Марат Казакбаев экени айтылган болчу. Комитеттен эске салышкандай, мыйзамга ылайык мамлекетке чыккынчылык кылгандардын күнөөсү далилденсе 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кабыл Абдалиев мамлекеттик салык кызматынын төрагалыгынан кетти. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ал бул кызматка 5 апрелде эле дайындалган эле. Кабыл Абдалиев мамлекеттик салык кызматынын төрагасы болуп, 2019 жылдын июль айында да, 2012 жылы да төрага болгон. Салык кызматынын жаңы жетекчиси болуп Ильяс Яманбетов дайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кечээ кол койгон. Ильяс Яманбетов бул кызматка дайындалганга чейин мамлекеттик салык кызматынын ЯЭП алкагында кыйыр салыктар менен иштөө башкармалыгынын начальниги болуп иштеп келген. Салык чөйрөсүндө 20 жылдан ашык иштейт, басымдуу бөлүгүндө жетектөөчү кызматтарды аркалаган.
Орусия Кыргызстанга өсүмдүк майын эркин пошлина системасын киргизген отурат. Мындай система өз экономикасына пайда алып келүү үчүн бааларды ооздуктап, ошол учурда өндүрүүчүлөргө кирешек калтыруу үчүн киргизет. Бирок бул сунуш Кыргызстанга терс таасирин тийгизбейби деп чоочулап тургандар да жок эмес. Кененирээк кесиптешим Миргулешбаева айтып берет. Орусия сунуштаган эркин пошлина системасы Кыргызстанга зыянын тийгизбейби деп кооптонуп тургандар жок эмес. Мындан улам сүйлөшүүнү зыяны тийбей турган жактарын кароо зарыл. Кыргызстанга пошлинаны колдонбоо жолун сүйлөшсө да болот дейт адистер. Биз ошол Евразиядин ичинде болгондугубузга байланыштуу биздин мамлекетке ошол пошлинаны колдонбоо жөнүндөгү сүйлөшүүлөр жүргүзсө да болот да. Мисалы, күйүүчү жана майлоочу майларды боюнча Россия бизге ошондой жардам көрсөтүп атпайбы? Эч кандай пошлинасы жок. Бизге экспорттогон үчүн бизде күйүүчү майлоочу майлар арзан болуп атат. Ошол сыяктуу ушул пошлинаны Кыргызстан үчүн колдонбоо жөнүндө ошону Кыргызстанга терс таасири тийбегендей деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол маселени алдын ала чечип алышыбыз керек. Ал эми учурда жашоо тиричиликке эң зарыл болгон бардык азык-түлүктөрүн катарында өсүмдүк майынын баасы кескин түрдө өсүп жатат. Анткени алар сырттан Орусия менен Казакстандан алынып келинет. Сырттан алынып келинген товарга сатуучулар 15-20 сом гана кошуп сата алышарын айтууда. Мына, майды өзү доня майды 152ден келтет литри. Плюс жол кирасы 50 тиын, 152 жарымда. Эми буну көбөйтсөк 5ке 762 келтет. Gelişe. Yani bay işçiler ölçümüne 763 olacak. 770 satacağız. 5 litre de geliyoruz. Bırak 7 som, 8 som koyup satacağız ha. Turayı şundayla oldu. Bardığın arazı. Hiç kim razıçılığı yok. Razı mesle hiç kim? Tolkan arazıçılık geliyordu da. Biz gele neudobno oldu satışa. Agan rahmetim. 765 aldım. 15 som akça koydum. Şu 15 som 20 som koyuladı. Alıp satarman. Мындай азык-түлүктүн кымбатташы жашоочулардын капчыгына оор келип жатканына нааразы. Бирок кырдаал дүйнөнү каптап жатканда аргасыз кыйынчылыкка чыдоого мажбурбуз дешет. Эттин кымбаттагандары капчыкка зыян болуп атат да. Май да кымбаттап, эт да кымбаттап. Этти ойлонуп алып калдык. Мурун болсо немеси менен алчу элем, мен түр-түрү менен алчу элем. Азыр ойлонуп алып калдым. Май да кымбат. Кымбатчылык болуп атат, бизде эле дейин десек, бардык жакта эле кымбатчылык. Пенсия аз. Анан бар жак продукта кымбат. Продукта май, эт кымбаттады. Азыр пенсия бир жума жашагенге жетет. Кымбаттаган бардыгы нар жагынан доллар деген нерсеге чыгып алышып эле кымбаттатып атышат. Кымбаттаткан айлабыз жок. Кыйынчылыкты жеңишке аракет кылып атабыз. Базар баасын түшүрүү максатта монополияга каршы жана жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги өкмөткө сунуш киргизген. Учурда өкмөт Кыргызстан менен Орусия ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кум шекер менен өсүмдүк майын арзан наркта алып келүүнү пландап жатыптыр. Ишке ашып калса, алынып келинген товар базар баасында коюла турганын адистер белгилешет. Аны менен катар учурда Ош шаарында ири соода түйүндөрү менен келишим түзүлүп, азык-түлүктөр 3%дан ашык кымбат сатылбайт. Народный фонд глобустар менен договор түзүлгөн жанагы поставщиктердин ортосунда 3%дан ашык булар кымбаттатпоо боюнча. Ошол договор түзүлгөн, ошол договордун негизинде ошол келген баадан 3%дан ашык ашырбай сатуу максатында. Ошолорду биз контролдоп атабыз. Бул боюнча биз кум шекер өсүмдүк майына сунуштарды бергенбиз, өкмөт тарабынан бул каралып атат. Жаңы урожай болгонго чейин былтыркы кургакчылык болгондуктан семичке аз болуп калган. Өсүмдүк майын баасын калыбына келтирүүдө бир гана Орусияга көз каранды болбой, Кыргызстанга азык экспорттогон бардык тараптар менен да сүйлөшүү зарыл. Аны менен катар учурдун көйгөйүнө айланган өсүмдүк майынын баасын оздуктоо үчүн айыл чарба тармагында жөнгө салуу керек. Дыйкандарга суу майды өстүрүүдө мамлекет тарабынан колдоо болсо, мындай кырдаалдан кутулса болот дешет адистер. Миргулешбаева, Адилет Нашанбаев, Нурньюз, Ош шаары.
Борбор қалаға орнотулган Бишкек Батырдын эстелигинин айланасында социалдык тармакта талкуулар күчөдү. Мында Батырдын айкелин өлкө башчысына жаңсытып жасалыптыр десе, бел курун дагы бир автоунаанын маркасын окшотушту. Кыскасы, кызуу талкууга сын пикирге жем ташталды. Бирөөлөр окшоштукту кошоматчылык катары бааласа, айрымдар баарынан кемтик издөөнү токтотууну сунуштады. Эске салсак, кечээ айкелдин ачылышы болуп, ага өлкө башчы Садыр Жапаров да катышкан. Кыргыздын солто урусунан чыккан Бишкек Баатыр ырыс жылоологон, ошондой касиеттүү адамдардан болгон экен десем, сөз чындыгынан бузулбас. Анын ысымы кылымдан кылымга үзүлбөй угулган санжыралуу аңыз катары эле айтылып тим болбостон, а дегенде Сары Өзөн чүйдүн боорундагы укумдай жер атына айланып, ал эми 20-кылымда мамлекетибиздин саясий борборунун аталышы болуп калды. Бишкек Батырдын эстелигинин ачылышына күн өтпөй социалдык тармактарда түрдүү сындар айтыла баштады. Бири аны Ленинге окшоштурса, бири учурдагы өлкө башчы Садыр Жапаровго окшоштурушту. Ал тургай белиндеги курундагы кайсы бир автоунаанын маркасы менен байланыштыргандар да болду. Айрым тарыхый инсандарды жазылып, же болбосо айтылып калган сүрөттөмөлөрдөн улам окшоштуруп жасашат. Бирок Бишкек Батырдын бет түзүлүшү тууралуу сүрөттөө эч бир окуяда кездешкен эмес. Мындан улам анын түсүн өлкө башчыга окшоштурушуп, Белгурун кадимки Toyota автоунаасынын маркасына окшотуп жиберишти деген баалоолорду кайсы бирлери кошоматчылык десе, дагы башкалар жумурткадан кырыздөө катары баалашууда. Атайлап окшоштурууга аракет кылышканбы, Садыр Жапаровго окшошуп калыптыр да. Буга чейин бир привидение сыяктуу бир эс деп котко кыргызча, ошондой бир ак материал жабылып турбады беле. Ошондо мен кандай болду экен деп абдан интригалуу болуп, кызык болуп аткам да. Анан кийин ачкан күнү эле соц тармактарда, коомдук тармактарда талкуулап башташты. Чындыгында эле окшош болуп калыптыр. Анан эми амамдын эстелигиндей деп элдер да ошондой ассоциация болуп калды да. Мага бирок тетиги ал дагы бир Каспер сыяктуу болуп көрүнүп аткан, астындагы тиги эмелер жабдыктарычы. Ошол жабдыктарын азыр көрүп атам. Мага абдан жакты ошол жабдыктарычы. Мындай сындоолорго Бишкек шаарынын мурдагы мэри Балбак Төлөбаев да үн катты. Көрсө, бул иштин башталышы анын мэрлик тушуна дал келет экен. Ага ылайык Балбак мырза коомчулукта жаралган сындарга карата пикирин билдирди. Керек болсо, бул боюнча тарыхый изилдөөлөр жүргүзүлүп, элибизге жеткирилиши керектигин кошумчалады. Бишкек Батырдын эстелигине мынча эмне тергип сын айтылды түшүнө албай жатамын. Солто коому акча чогултуп, аталардын урматына өлкө борборусунун ортосуна айкелин орнотушту. Баракелде кайын журтка. Айкел президентибиз Жапаров шайланганга чейин эле даяр болгон. Жүзү окшош экен, атайын жасалыптыр деген жалган маалымат. Такыр болбой калдыкпы? Баарынан кемтик издейлиби? Жок дегенде тоскоол болбой, кыянат кылбай турбайлыбы? Сындарды коюп, тарыхтын ишин тарыхчы талдаганы оң деп Кыяс Молдокасымовго кайрылдык. Ал билдиргендей, Бишкек Генен-Сары уулу тарыхта солто уруусунан чыккан баатыр болуп эсептелет. Ал азыркы чүй өрөөнүндө ошол кездеги баатырлыгы менен өзгөчөлөнгөн. 19-кылымда ушул аймакты изилдеп келген Пантусов деген окмуштуу бул ушул жерде каза болуп, ушул жерге бейити болуп, күмбөзү курулуп, ошол күмбөздүн жанында кийин Кокон хандыгы Сепилди куруп, ошо Бишкек Сепили деп аталып калган. Ошо Сепилдин тегерегине бүтүндөй элдер отурукташып, кийин кыштак болуп, кыштак Бишкек аталып, кийинчерээк ал шаарга айланган. Бирок аны Пишпек деп орустар бурмалап айтып койгон. Ошон үчүн мына ошол бул жерде жашаган Бишкек Баатырдын күмбөзүнүн тегерегине Сепил курулган үчүн мына ошонун атынан аталып калган деген мына тарыхый жазма булактар бар. Ал 1926 жылга чейин Пишпек деп аталып келди. Анын 90-жылы 5 февралда Фрунзе деген аталышы Бишкек деген тарыхый атына коюлган. Ал эми Баатырдын өзүнүн аты бөлөк болгон. Ага колундагы кармап жүргөн буюмунан улам Бишкек деген ат ыйгарылып калганы тууралуу да уламыштар эл арасында айтылып жүрөт. Кээ бирлер муну ошол Көнөк Баатырдын ошол Сары уруусунан Эр Көбөк деп айтышат атасынын атын. Өзүнүн атын Бута болгон деп айтышат. Атасы согушта жунгарларга каршы согушта курман болгондуктан чырпык өлсө Бутак бар, Чынар бар деп атасын жаңы төрөлгөн баласын Бутак деп коюшкан экен. Эркелетишип анан Бута деп калган экен. Кийинки бир ошол уламыштарга эл арасында айтылган кептерге караганда ошол Бишкек Баатыр бир жолу бир салгылаштын алдында Бишкек кымызы бышап турган
чанашка салып бошоп турган Бишкекти көтөрүп жүргөндүгү үчүн Бишкек аталып калган деген бир кептер айтылат. Маалымат үчүн айта кетсек, учурда Бишкек шаарында 1 миллиондон ашык калк жашайт. Шаар макамын алганына 143 жыл толду. Алгач Бишкек деп аталып, кийин Фрунзе ысымын алып жүргөн. 1991-жылы тарыхый Бишкек деген атын кайра алган. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюз, Бишкек. Берилүүрүздө дүйнөнүн чет жактарынан алынган кабарлар улантат. Талсак тарыхтагы эң ири каржы пирамидаларынын бирин жараткан Бернард Медов 82 жашында АКШнын Түндүк Каролина штатындагы түрмөдө көз жумду. Курбангулу Бердимухамедов өзүн жаңы органдын жыйынында калк маслихатынын башчысы катары жарыялады. Муну менен Бердимухамедов бир эле учурда аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигин жетектемей болду. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Тарыхтагы эң ири каржы пирамидаларынын бирин жараткан Бернард Медов 82 жашында АКШнын Түндүк Каролина штатындагы түрмөдө көз жумду. 2009 жылы сот аны баалуу кагаздарды алдоо, акчаны адалдоо, алдамчылык жана жалган көрсөтмө бергендиги үчүн 150 жылга эркинен ажыраткан. 1960 жылы ишкер пирамида схемасы болуп чыккан Бернард Медов инвестициялык баалуу кагаздар фонду негиздеген. Ага дүйнө жүзү боюнча 3 миллионго жакын адам инвестиция салган. Натыйжада 40 жылдын ичинде эле 136 мамлекетте 37 миңге жакын адам жалпысынан дээрлик 65 миллиард доллар жоготушкан. Ишкер 2008 жылы алдамчылык ачылганда каржы каапчылыгында гана камакка алынган. Медовдун өлүмүнүн так себеби азырынча ачыктала элек. Бирок анын бөйрөк оорусунун акыркы баскычында болгону белгилүү. 2 жыл мурун анын адвокаттары оорусуна байланыштуу бошотууну талап кылышкан. Бирок кийин сот бул өтүнүштү четке каккан. Медов өзүнүн кайрымдуулук иштери менен да белгилүү болгон. Ал кайрымдуулук уюмдарына миллиондогон долларлык жардамдарды жиберген. 14 апрелде Түркменстанда президенттин талапкерлиги негизги мыйзам чыгаруучу орган болгон калк маслихатынын башчылыгына бекитилди. Курбангулу Бердимухамедов өзүн жаңы органдын жыйынында калк маслихатынын башчысы катары жарыялады. Муну менен президент бир эле учурда аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигин жетектемей болду. Калк маслихатынын жыйынын мамлекеттик телеканалдар түз алып көрсөтүштү. Жыйында түз добуш берүү менен мандат алган жана президент дайындалган парламентарийлердин тизмеси да бекитилди. Мыйзам чыгаруучу органдын жыйынында каралган бардык маселелер бир добуштан кабыл алынды. Калк маслихаты Түркмөн парламентинин жогорку палатасы 56 депутаттан турат. Алардын 8-ин президент жеке өзү дайындайт. Башында Бердимухамедовдун аты аталган эмес. Анын парламенттин башчылыгына дайындалышы күтүүсүз болду. 63 жаштагы президент Курбангулу Бердимухамедов өлкөнүн өкмөтүн дагы башкарат. Эксперттер болсо калк маслихатын түзүү максатында Түркменстан конституциясына киргизилген өзгөртүүлөр бийликти уулу Сердар Бердимухамедовго өткөрүп берүү үчүн жасалган айла деп эсептешет. Быйыл февралда Курбангулу Бердимухамедов 39 жаштагы уулу Сердарды өзүнүн орун басары жана Түркменстандын жогорку көзөмөл палатасынын төрагасы кылып дайындаган. АКШнын президенти Джо Байден шаршемби күнү чыгып сүйлөп, 2001 жылдагы Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборуна жана Вашингтондогу Пентагонго болгон террордук чабуулдардын 20 жылдыгына карата АКШнын бардык аскерлерин 11 сентябрдан кечикпестен Афганистандан чыгарып кетери жөнүндө билдирди. Анын сөзү АКШта каршы болгон жана колдогон кайчы пикирлерди жаратты. Биз өз аскерлерибиздин чыгып кетиши үчүн идеалдуу шарттарды жаратууга жана башкача жыйынтыкка ээ болууга үмүттөнүп, Афганистандагы аскерди кармоону улантуунун же кеңейтүүнүн буга чейинки чынжырын мындан ары уланта албайбыз, деди Байден. Мен Американын Афганистанда аскер кармоосунун шартында башкарган 4-чү президентмин. 2 республикачы, 2 демократ. Мен бул жоопкерчиликти эми 5-чи президентке жүктөп отурбаймын. Мен Американын эң узак согушуна чекит коюуга убакыт жетти деген тыянакка келдим. Америкалык аскерлердин өз ата журтуна кайтуусуна мезгил келди, деди АКШнын мамлекет башчысы Джо Байден. Жалал-Абад шаарында медицина кызматкерлери COVID-19 илдетине каршы вакцина алып баштады. Учурда үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда эмгектенгендер эмдөөдөн өтүүдө. Азыркыга алынган маалыматка ылайык, вакцина алгандардын саны 100дөн ашты. Вакцина сайдырууга чейин кызматкерлер алгач медициналык текшерүүдөн өтүп, зарылчылык бар же жок экени аныкталып жатат. Эмдөөдөн өткөндөргө 21 күндөн кийин экинчи эмдөө жүргүзүлөт. Мугалимдерге жасалат, андан кийин Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине жасалат. Азыркы убакта медицина кызматкерлери Жалал-Абад областык үй бүлөлүк медицина борборунан 100дөн ашуун мед кызматкер алды. Азыркы состояниялары жакшы, эч кандай өзгөрүү жок. Кош бойлуу аялдарга, ошол эле убакта бала эмизген аялдарга
өнөкөт оорулары өтө оор оорулары бар адамдарга гана жасалбайт, калгандарына эч кандай каршылыгы жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин Урньюз маалымат программасын көрдүңүздөр. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизде интернет баракчаларыбыздан да тапсаңыздар болот. Директор экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.